инженерия бөлүмү болгон үчүн албетте программдык жабдыктардан баштадык. Алыстан билим берүү үчүн кандай программдык жабдык колдонсок болот, алардын кайсынысы бизге ыңгайлуу, кайсынысы ыңгайлуу эмес жана изилдөөбүздү биз албетте Кыргызстанда колдонулуп жаткан алыстан билим берүү башкаруу системалардан баштаганбыз. Бул багытта иш алып барып жатканда биз жалгыз гана системаны эмес, системаны колдонгон колдонуучулар, студенттердин да көз карашын карашыбыз керек экенин көрө алдык. Анткени биз канчалык жакшы программдык жабдык даярдасак дагы, эгерде студенттерге ыңгайлуу көрүнбөй калса, студенттерге жакпай калса, анда ал системаны эч ким колдонбой коет экен дагы, алыстан билим берүү ал система аркылуу мүмкүн болбой калат экен. Ошондуктан компьютердик илимдин бир багыты болгон колдонуучуларды изилдөө багытында дагы иш алып бардык. Бул иштин жыйынтыгында биз толугу менен алыстан билим берүү эмес, аралыш билим берүү методикасын карап чыктык. Азыркы учурда дүйнөдө бул методика жаңы өздөштүрүлүп келаткан методика. Биз дагы бул методиканы колдонуп көрдүк дагы. Бардык бул 4 багыттагы иштердин жыйынтыгында биз албетте кайра эле айтып кеткендей компьютердик инженерия болгонубуз үчүн ыңгайлуу жана керектүү аспаптарды кантип иштеп чыксак болот деген суроолорго жооп бергенге аракет кылып атабыз. Изилдөөбүз улантылууда. Эми башында кандай программдык жабдыктарды колдонсок болот деген изилдөөбүз тууралуу айтып кетсем, эң башында биз албетте өзүбүздүн университетибизде колдонгон программдык жабдыктан баштадык жана Кыргызстандагы Бишкекте жайгашкан бир канча университеттерге дагы барып, ал жерде алыстан билим берүү борборлорунун адистери менен маек түздүк, дагы баяндоо ыкмасы менен алардын көз караштарын карадык. Андан кийин ошол маек түзгөн кишилерибиз адистердин жардамы менен алар колдонулуп аткан программдык жабдыктардын техникалык тараптарын жана ошол программа аркылуу сунулган сабактын контентин ичин карап чыктык дагы. Кандай түрдөгү маалымат сунулуп атат, мисалы Udemy, Coursera сыяктуу аябай белгилүү курс башкаруу системалары бар. Ал жерде мисалы контент катары видео контент болушу мүмкүн, тесттер болушу мүмкүн, презентациялар болушу мүмкүн. Ал эми биздин Кыргызстандагы алыстан билим берүү борборлору кандай контентти көбүрөөк колдонот экен, ошону изилдеп чыктык, карап чыктык. Андан кийин ушул эле нерсени биз өзүбүздүн университетте колдонулган программдык жабдык боюнча колдонуучулардын ой пикирлерин сурап чыктык дагы. Колдонуу ыңгайлуулугу боюнча талдоолорду жүргүзүп чыктык. Бул иштин жыйынтыгы боюнча биз суроолорубузду жалпы мындан кийинки кадамдарыбыз катары университет алыстан билим берүү үчүн эмне кыла алат, кандай чөйрө куруп бергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул суроодон келип чыккан нерсе техникалык жана программдык жабдыктар кандай болуш керек, инфраструктура, бул чөйрөнү куруш үчүн кандай инфраструктура курулуш керек, кандай өлчөм, эсептөө, кандай инструкция же болбосо положениялар иштелип чыгыш керек, ошол тарабын дагы карадык. Азыркы учурда Кыргызстанда алыстан онлайн билим берүүдө аябай көп тоскоолдуктар бар экен. Буларды дагы карап чыктык дагы, келечекте кандай кадамдар менен улантсак болот бул ишти деген суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Бул жерде университет тараптан инфраструктура тарабы, бул эки тарабы мындай анализге ыңгайлуу жана техникалык бир аспаптар аркылуу жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар суроолор, изилдөө суроолорубуз болду. Бирок биздин эң көп кыйналганыбыз бир инженердик адистер катары биз ушул тоскоолдуктарды анализдөөдө кыйналдык. Ошондуктан бул тоскоолдуктарды карап чыгыш үчүн өзүбүздүн университетте бизде 2013-төн бери жалпы курстар алыстан
билим берүү методу менен өткөрүлөт. Ошол сабактарга катышкан студенттер менен бир анкета иштерин жүргүздүк дагы, алардын ой пикирлерин карап чыктык. Бизге аябай кызыктуу болгон учурлар бул онлайн билим алууда студенттердин ийгиликтүүлүгүнө жана ошол сабакты түшүнүүгө жана онлайн билим берүүнү кабылдануу, ошого онлайн билим берүү тууралуу ой пикирлерине кандай факторлор таасир бериши мүмкүн, ошолорду карап чыктык. Эң башында албетте биринчи курска келгенде балким компьютердик билим деңгээли өтө жакшы болбошу мүмкүн. Ошон үчүн канчанчы курста окуй турган студенттердин таасир береби бербейби карап чыктык. Андан кийин студенттердин ийгилиги канчалык, орточо баасы кандай, окуган окуусу кандай, ушул сыяктуу суроолор, жалпы ийгилиги, жалпы сабактарда болгон баалары кандай таасир берет ушул онлайн билим берүү системасын кабыл алууда. Балким баалары төмөн болсо онлайн сабактардан дагы төмөн баа алып, онлайн сабактар жакпай калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Албетте ар бир мугалимдин сабак өтүү методикасы ар кандай болот. Ошондуктан башка мугалимдерден сабак алган студенттердин ушул мугалимдин сабак өтүү методу кандай таасир берет деген суроого жооп алганга аракет кылдык. Жана биздин алыстан билим берүү борбордо видео сабактар даярдалган. Ошол видео сабактардын форматы канчалык таасир берип атат, оңойлоштуруп атабы материалды кабыл алганга, түшүнгөнгө, же болбосо башка формат дагы ыңгайлуураак болот беле, ушундай сыяктуу суроолорго жооп бергенге аракет кылдык. Бул суроолор менен бирге студенттердин демографиялык абалы, мисалы кайсыл кыз студентпи, эркек студентпи, канча жашта, кайсыл региондон келген деген сыяктуу суроолорго ушулардын таасирин тапканга аракет кылдык. Бул жерде карай турган болсок, студенттердин жынысы бир аз таасир берүүчү факторлордун бириси катары кабыл алсак болот экен. Бирок бунун аныктамасы жана статистикада конфиденциалдуулук интервалы деген түшүнүк бар. Ошол 95% ишенимдүүлүк интервалда биз студенттердин жынысы таасир берет деп айта албайт экенбиз. Бирок 90% ишенимдүүлүк интервалда ооба таасир берет экен. Экинчи нерсе, эң маанилүү болгон нерсе, студенттердин окуган бөлүмү абдан көп таасир берет экен. Мисалы биздин инженердик факультеттин студенттери онлайн окутуу платформаларды аябай оңой кабыл алышат экен дагы, аларга мындай жеңил, онлайн сабак окуу оңой сыяктуу көрүнөт экен. Ал эми мисалы гуманитардык факультеттин студенттери онлайн окутууга көп мындай кызыктар болбой калышат экен. Аларга онлайн билим алуу кичине оорураак келет экен. Окуган курсун карай турган болсок, студенттердин курсу жогорулаган сайын, мисалы 2-, 3-, 4-, курстарга келгенде онлайн окуу албетте көбүрөөк ыңгайлуу болуп калат экен. 1-, 2-, курстун студенттерин онлайн окутууга өтө көп немеси жок экен да, предрасположенность дейли, ошондой жок экен. Бул дагы аябай эле мындай естественный процесс болуш керек. Анткени курсу жогорулаган сайын студенттердин өз алдынча окуу жөндөмү дагы жогорулайт дагы, өзүн өзү тарбиялап, кичине мындай онлайн отуруп окуганга мүмкүнчүлүктөрү жана немеси жетип калат экен, тажрыйбасы жетип калат экен. Мындан сырткары сабактын багыты. Албетте кээ бир сабактарды онлайн окуу оңоюраак болушу мүмкүн. Ал эми кээ бир сабактарды онлайн окуу мүмкүн эмес. Көбүнчө учурларда биз изилдөө жасап атканда онлайн окууга эң ыңгайлуу сабактар катары тил үйрөнүү сабактарын карашыптыр. Биз
жасаган изилдөөдө дагы ушундай ооз-эки жоопторго көбүрөөк ооз-эки түрдө үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болгон сабактар онлайн үйрөтүүгө дагы аябай оңой келет экен. Ал эми инженердик сабактар боло турган болсо, аларды онлайн үйрөнүү кичине оорураак экен. Бул инженердик сабактардын арасынан бир өзгөчө статуста болгондор булар компьютердик инженериянын албетте сабактары болот экен. Анткени компьютердик инженерия өзү эле компьютер аркылуу өткөрүлгөн үчүн бул биздин багыттагы сабактарды онлайн өткөрүү оңоюраак эле болот экен. Мунун тышында биз бир канча факторлорду аныктадык. Эң башында биз айтып кеткендей, Learning Management System деген ошол онлайн сабакты өткөрүү платформа, программдык жабдыктын таасирин дагы чыгарганга аракет кылдык. Башкача айтканда, ушул биз колдонуп аткан платформа кандай болуш керек экен, кандай болсо студенттер ушундай онлайн сабак алганга жана онлайн түрүндө өткөн сабактарды түшүнүүгө оңой болот экен. Кайсыл учурда ушул сабактар маанилүү, мындай жеткиликтүү болот деген суроолорду бердик жана жалпы 4 фактор таап чыктык. Бул факторлор эң биринчиден албетте ошол биз колдонуп аткан платформанын техникалык мүнөздөмөлөрү жакшы болуш керек экен. Мисалы, сайт түрүндө берилген бир платформа кечке иштеп же жай жүктөп, жай ачылып атса, андай платформаны колдонгонго мындай өтө кызыктар болбой калышат экен студенттер. Колдонуунун артыкчылыктарын эгерде студенттер өздөрү көрө турган болсо, анда албетте бул платформаларды колдонуп баштайт экен. Мисалы, мен бул платформаны колдонуп ушул нерсени үйрөнүп алсам, мага кийин ушундай артыкчылык алып келиши мүмкүн деген ой пикирде болгон студенттер көбүрөөк көңүл буруп сабак окшойт дагы. Бул фактор дагы сабактарды түшүнүүгө таасир берген бир фактор катары аныкталып чыкты. Биз колдонуп аткан платформа аябай татаал боло турган болсо, анда андай платформадан студенттер качып баштайт экен. Ошондуктан интерфейс деп коет, платформанын көрүнүшү. Ошол дагы аябай оңой иштелип чыгыш керек экен. Интуитивно сабактардын материалдарына жетүү, сөзсүз түрдө мындай компьютердик билим деңгээли жогору болбогон колдонуучулар, студенттерибиз дагы материалдарды оңой табуу, тесттерди оңой өтүү, тесттин контенти эмес, эми тестти именно платформадан табууга оңой боло турган болсо, анда ошондой платформаны көбүрөөк колдонушат экен дагы. Ал платформа аркылуу берилген сабактарды дагы жакшыраак түшүнүшөт экен студенттерибиз. Жана эң негизги факторлордун бири катары биз ушул платформага макул сабактарыбызды жүктөп койдук. Видео контент, видео материал, тесттердин баарын жүктөп койдук. Бирок студенттер эгерде мугалимден эч бир жооп ала албай турган болсо, мындай сүйлөшкөнгө, коммуникацияга мүмкүнчүлүк каралган эмес болсо, платформада андай платформадан чыгып кетишет экен. Анткени айтканыбыздай эле, жана студенттердин өзүн өзү мындай ушундай окушум керек деп ушул окууга өзүн багыттаган мотивациясы кичине төмөнүрөөк болуп калышы мүмкүн экен. Университетте биз контролдоп, улам бул сабакты аткаргыла, бул сабак тапшырманы ушул датага чейин аткаргыла деп турабыз. Ал эми онлайн окутуу болгондо өздөрүн ошентип мотивациялап турмайынча онлайн окутуу калып кала берет экен дагы. Баардык материалдарды карабай жүрө берип, экзаменге 1-2 күн калганда отуруп баардык материалды окуп жетишкенге аракет кылышат. Жана албетте мындай учур болсо, анда онлайн берилген сабакты түшүнүшү мындай оор болуп калат экен. Ушул 4 негизги фактор аныкталды. Ар бир фактор бир канча суроолор менен суралган, тастыкталган. Бул жерде ошол суроолордун эң негизги кайсылар болгонун көрсөтүлгөн графикти көрүп атабыз. Мисалы, техникалык мүнөздөмөнү карай турган болсок,
именно финалдык экзамен биздин университетте сессия учуру финалдык экзамендер учуру деп аталат. Ушул финалдык экзамен учурундагы контентке жетүү мүмкүнчүлүгү сакталыш керек экен. Жана ушул экзамендеги контентти берип атканда, ушу суроолорду берип атканда алар түшүнүктүү бир түрдө системага жүктөлүш керек экен. Ошол эки нерсе бул жерде көргөнүбүздөй студенттерге аябай көп таасир бере турган нерселер экен. Ал эми онлайн билим берүү болгон үчүн ресурстарды, материалдарды биз жүктөп атканда кичине кечиктирип же кичине эртерээк бере берсек, ал студенттердин онлайн сабактарды түшүнүүгө көп таасир бербейчү фактор экен. Бул жерде көргөнүбүздөй анын баалоосу төмөн болуп атат. Ушул сыяктуу эле колдонуу артыкчылыктарын түшүнүү тууралуу суроолорду карап чыксак, эң негизги көрсөткүчтөр бул сабактын материалы. Албетте, эгерде сабактын материалы жакшы түзүлгөн болсо, анда жана ушул сабактын жана ОМК деп коебуз го, ошол нерсеси жакшы система аркылуу берилген болсо, анда студенттер көбүрөөк бул сабакка катышканды каалайт экен жана ушул сабактын материалдарын жакшыраак өздөштүрүшөт экен. Дагы бир эң негизги факторлордун бири, эгерде студенттер ушундай түр окутуу методикасын жактыра турган болсо, мисалы аудиторияга барып окуганды эмес, компьютердин алдына отуруп окуганды көбүрөөк жакшы көрө турган болсо, анда ошондой студенттер мындай түр материалдарды дагы жакшыраак кабыл алышат экен. ЛМСти колдонуу оңойлугу деген факторубузда дагы бир канча суроо бар болчу бул жерде көргөнүбүздөй. Жана диаграммада мындай көзгө шак эле илинген нерсеси колдоо жүргүзүп туруш керек экен. ЛМСти ошол платформаны колдоно албай атканда техникалык колдоо же видео түрүндө же бир атайы сотрудник ушуну кантип колдонуш керек түшүндүрүп берип турса, анда мындай системага студенттер көбүрөөк көнүп калышат экен. Дагы мындай система аркылуу оңоюраак сабак өтүшөт экен. Жана акыркы нерсебиз айткандай, сөзсүз түрдө мугалим менен бир байланышта болуп туруш керек экен. Байланышта болуп турган учурда гана бул түр онлайн билим берүү ыңгайлуу жана эффективдүү болушу мүмкүн экен деген жыйынтыкка келдик. Эми ушул жыйынтыкка келгенден кийин биз азырынча Кыргызстанда толугу менен онлайн билим берүүгө өтүү эртерээк окшойт деп ойлодук дагы аралаш билим берүү методдорун карап чыктык. Аралаш билим берүү методун ишке ашыруу үчүн биздин компьютердик инженерия бөлүмүндө бир долбоор даярдадык. Долбоорго 8 сабак тандалды бөлүмдөн жана ушул 8 сабак үчүн сабак 4 мугалим жана биздин бөлүмүбүздүн башчысынын жетекчилигинде бул долбоор ишке ашырылды. Эмне үчүн биздин бөлүмдө мындай иш чаралар башталды дей турган болсок, эң негизгиси жана айтып кеткендей эле компьютердик инженерия бөлүмүндө практикалык иштер компьютер аркылуу өткөрүлөт. Ошондуктан мындай компьютерди колдонуу менен билим берүү аябай ыңгайлуу боло турган болчу. Ресурстарды, компьютердик инженерия багытындагы ресурстар аябай көп жана аларды үйрөнүү жеңил. Бирок ресурстардын көп болушуна карабастан, бул ресурстар сорттолбогон эмес. Студенттерге мындай кайсыл жерден баштап кандай улантууга керек деген мындай карта сыяктуу нерсе жок. Ар бир багыттагы материалдарды окуй берсе баш айланып калчудай болду. Ошондуктан биз компьютердик инженерия бөлүмүндө баардык ресурстарды чогулуп, биз бир платформа куруп, ошол платформага киргизип баштайлы дедик. Дагы бир онлайн окутуунун кемчилиги алаксуу. Студенттер интернетте отурганда окуп башташат дагы Facebook, Twitter деген сыяктуу нерселерге алаксып кете беришет. Ошондуктан ушул нерсени да жок кылганга аракет кылдык.
Эмне үчүн аралаш билим берүү деген суроого мен жооп берип кеттим. Биринчиден мотивация. Анткени өз алдынча иштөөгө мындай түрткү бере турган бир факторлор калбай калат экен. Түрткү бере турган фактор катары экзамен эле болушу мүмкүн. Экзаменге аз калганда даярданып башташат дагы эч окутуу эффективдүү болбой калат экен. Ал эми аралаш түрдө билим бере турган болсок, анда аудиторияда дагы сабак өтө беребиз. Мен башында аралаш билим берүүнүн аныктамасын бербей кетиптирмин. Аралаш билим берүү, blended learning деген термин азыр жаңы бир методика чыгыптыр ушундай. Биз ошону колдондук. Аралаш билим берүү методикасында онлайн билим берүү методикасы сыяктуу эле баардык онлайн материалдар даярдалат экен дагы, системага жүктөлөт, бир онлайн платформага жүктөлөт. Бирок бул онлайн платформа менен студентти бирге бир тыштап койбой, ошол эле учурда традициондук түрдө аудиторияда сабактар өткөрүлө берет экен. Онлайн платформабыз бизге бир жардам берүүчү бир ресурс катары колдонулуп калып атат. Мисалы студенттер сабакка келе албай калса, же болбосо убактысы шайкеш келбей калса, анда ошондой платформа аркылуу материалдарга жетүү мүмкүнчүлүктөрү болуп калат экен. Жана толугу менен онлайн билим берүүдө болгон көйгөй, мугалим менен коммуникация көйгөйү биз аралаш билим берүү методикасын колдоно турган болсок жокко чыгат экен. Анткени айтканымдай эле аудиторияда жума сайын расписание боюнча сабактар өтүлүп турат эле. Ошондо гибрид түрүндөгү окутуу дегенибиз онлайн сабактар менен аудитория сабактарын биргелешип колдонуу. Бул үчүн биз эң башында платформаны куруп чыктык. Платформабызды eCourse Manas Edu KG сайтына жайгаштырдык. Онлайн окутуу, онлайн билим берүү платформа, бир канча платформа дүйнөдө колдонулган платформалар бар. Бирок эң популярдуусу ушул Moodle системасында курулган платформалар экен. Ошон үчүн биз дагы Moodle системасын тандап алдык дагы, Moodle системасын куруп чыктык. Биздин сайттын жалпы көрүнүшү бул түрдө. Көргөнүңүздөй, бул жерде багыттар, кайсыл бөлүмдөр, мисалы бул жерде компьютердик инженерия бөлүмүнүн сабактары. Азыр бул сабактардын саны көбөйдү. Пандемияда баардыгыбыз бул платформага өттүк. Ал эми бул долбоор иштелип чыгып атканда бул сабактар бар болчу. Магистратурада дагы бир канча сабактарды бул платформага коюп чыктык. Ар бир сабактын, бул жерде көргөнүңүздөй сабактардын тизмеси турат. Ар бир сабактын баракчасын ача турган болсок, мындай апта бөлүнгөн. Жана ар бир аптанын ичине материалдарын жүктөп чыктык. Бул жерде көргөнүңүздөй презентация түрүндөгү материал бар. Бир канча ушул сабак боюнча тартып чыккан видеолорубуз бар. Дагы ар бир аптанын аягында сөзсүз түрдө кыска сынак жасап чыктык. Бул сынак тест түрүндө, көбүнчөсү башында тест түрүндө жасап атканбыз. Бирок азыр бир канча дагы аспаптарды колдонуп эсептөө сыяктуу суроолорду дагы бул онлайн тесттерге кошуп баштадык. Бул жерде көргөнүңүздөй видео сабагыбыздын форматы бул түрдө болду. Видео форматты биз проекттин башында, долбоордун башында 3 түрдө жазалы деп атканбыз. Эң башында ушундай экранды эле көрсөтүп, азыркы учурда мен суну презентация кылып аткандай экрандык гана тартуу методун колдондук. Мунун сыртында бир доскага, тактага эле сабакты кадимки аудиторияда түшүндүрүп аткан сыяктуу, бирок студенттер жок, аудиторияда түшүндүрүп тарталы дедик. Жана үчүнчүсү, сабак өтүп атканда эле болгондой эле камера коюп ошондой метод менен тартып көрөлү дедик. Биринчи бөлүктү ишке ашырдык, экинчи 2 бөлүктү ошо пандемия болуп калгандыктан ишке ашырылган жокпуз. Бул келечектеги иштер катары да карап атабыз. Эмнеге мындай 3 түр видео даярдоону ойлонуп атабыз? Анткени кээ бир студенттер ой пикирлерин сураганда досканы эле, ушул экранды эле карап отуруш кичине неме болуп кетип атат. Бизге ким сүйлөп атканын, кандай сүйлөп атканын дагы көрсөтүп, же болбосо аудиторияда мисалы сабак өтүп атканда студенттер суроо берип атат, ошол суроолор кээ бир учурда видео сабактарга камтылбай калып атат деген дагы өтүнүчтөр болду. Ошондуктан ушул
3 түрдөгү видеону тарталы дедик. Бул азыркы түрдө биринчи түрдөгү видеобуздун көрүнүшү системабызга жүктөлгөн бул жерде. Азыркы учурда сессиялар болуп атат университеттерде, мамлекеттик сынактар дагы болот жакында. Эң чоң көйгөйүбүз бул экзаменди кантип коопсуз түрдө өткөрсөк болот деген суроо болуп атат окшойт. Биз экзамендер үчүн бул системаны колдонуп атабыз. Системадагы жана азыркы учурда бул көрсөтүп атканым сынак суроолору эмес, жана кыска тесттер суроолору. Бул жерде көргөнүңүздөй тест түрүндө берилип атат, суроо берилген жана жооп варианттары берилген. Сессия учурунда, финалдык сынактар учурунда биз ушул сыяктуу эле суроолорду сурадык, бирок кичине татаалыраак деңгээлдеги суроолор жана көп варианттан бирөөнү тандап алуу суроо эмес, студенттер жоопторун клавиатура аркылуу киргизип, бир эсептерди эсептеп, клавиатура аркылуу киргизүү түрдөгү суроолорду сурадык. Албетте сынактын коопсуздугу, мисалы бири биринен көчүрүү суроосун чече алган жокпуз толугу менен. Бул суроо чечилет. Дүйнөдө мындай аябай эффективдүү иштеген онлайн университеттер дагы бул суроону, бул проблеманы, көйгөйдү чече элек экен. Биз дагы тилекке каршы бул суроого, бул көйгөйгө жооп таба элекпиз. Бирок бир канча методдорду колдонуп баштадык. Мисалы көп вариант, мисалы бул суроого көп варианттар, бул жердеги сандарды алмаштырып көп вариант иштеп чыга турган болсок, ар бир студентке өзүнүн варианты келет дагы, көчүрө турган эч бир нерсе калбай калат. Ал эми интернеттен маалымат издөөнү жокко чыгарыш үчүн биз экранды бекитүү мүмкүнчүлүгү болгон браузерлерди дагы колдонуп баштадык. Эми жалпысынан долбоор ичинде айтканымдай 8 сабакты тандаганбыз долбоор үчүн. Бул сабактар үчүн тандалган материалдар тууралуу маалымат бул жерде берилген. Көргөнүңүздөй 17 сааттан ашык бир видео тартылган, бир канча тесттер даярдалган, окуу материалдарын дагы системага жүктөп чыктык. Дагы кийинки багыт катары, изилдөө багыт катары, бул баардыгы тең методика тарабы болчу, жалгыз гана даярдоо учурунда. Ал эми изилдөө катары биз 3 багыт өзүбүз үчүн тааныттык. Эң биринчиси, биз тандаган платформа, онлайн окутуу платформасы ыңгайлуубу, биздин студенттердин жашоосуна шайкешпи же аларга жакпай калабы деген суроого жооп бергенге аракет кылдык. Экинчиден, бул түр окуу методикасы, аралаш билим берүү окуу методикасы кандай кабыл алынат студенттер тарабынан? Анткени кээ бир студенттер аудиторияда окуп атабыз, бизге онлайн материалдын кереги эмне деген суроосу дагы болушу мүмкүн. Кээ бир студенттер тескеринче онлайн материал толугу менен бар болсо, биз аудиторияга келип эмнеге лекцияны угушубуз керек дегендер учурлар дагы болушу мүмкүн. Ошондуктан бул окуу методикасы сөзсүз түрдө аралаш болгондо, бул окуу методика канчалык жагат экен студенттерге деген суроого жооп бергенге аракет кылдык. Дагы студенттерге эң ыңгайлуу болгон сабак материалы кайсыл болду, ошолорду баалаганга аракет кылдык. Бул изилдөөнүн багыттар, бул суроолорго жооп берген натыйжада биз алыстан жана аралаш билим берүү методикалардын натыйжалуулугуна таасир этүүчү факторлорду тапканга аракет кылдык. Дагы бул факторлордун кайсынысына көбүрөөк көңүл бурсак, студенттерибиздин баалары жана ийгилүүлүгү жогорулайт деген суроого жооп бергенге аракет кылдык. Эми ар бир багытка бирден токтоп кете турган болсок, платформаны баалоо 100% шкала менен эсептегенде, 100 балдык система менен эсептегенде, орточо баа менен 80ге жакын
баа алдык. Демек биз платформаны туура эле тандаптырбыз, бул платформа менен ишибизди улантсак болот экен деген жоопко келдик. Окуу методикасын дагы бир канча суроо менен эсептегенбиз. Бул жерде көргөнүбүздөй эң көп таасир берүүчү факторлор катары видео материалдар. Видео материалдарыбыз жакшы тартылган болсо, анда студенттер ыраазы болушат экен дагы, мындай окуу методикасын аябай жогору баалап башташат экен. Башка түрлөр дагы бул жерде слайдда берилген. Мисал катары дагы эмнени карасак болот. Бул суроодо көбүнчөсү ошо видео тарабын караптырбыз. Эң негизги суроолордун бириси система аркылуу биз видеолорду канча карап атышат студенттер, көрүп атышабы, көрбөй атышабы деген суроого жооп бергенге аракет кылдык дагы. Көбүнчө долбоордун баштапкы этаптарында видеону акырына чейин көрбөй атканын көрдүк. Анткени башында тажрыйбабыз жок болчу, жана видеолорубузду биз узун 40 минуталык видео, сабак сыяктуу эле, сабакта канча убакыт болсо ошондой кылып туруп эле 40 минуталык видеолорду тарттык элек. Бирок студенттер бир 10-15 минутадан кийин көрбөй токтотуп коюп же башка бир нерсеге алаксып кетишет экен. Ошондуктан студенттерден кандай видеонун узундугу канча болсо сиздерге ыңгайлуу болот, сиздер ошол видеолорду кайсы узундуктагы видеолорду көрөт элеңиздер деген суроону сурадык. Көбүнчөсү 10 минутага чейин, 10-15 минутага чейин видеолор болсо жакшы болот эле деди. Бул жерде көргөнүбүздөй студенттердин жарымынан көбү ошо 15 минутага чейинки видеолорду көрүшөт экен. Андан узун болсо алаксып кетип атабыз башка бир нерсеге, же болбосо видеонун ичинде биз издеп аткан маалыматты табуу оор болуп калып атат деген көйгөйлөр чыкты. Бирок кээ бир студенттер үчүн, бул жерде көргөнүбүздөй 10% студенттерибиз үчүн видеонун узундугу өтө маанилүү эмес. Эң маанилүүсү бизге керектүү материал болсун деген дагы жоопторду алдык. Бирок биз башында тарткан 30-45 мүнөттүк видеолор эч кимге жакпайт экен көбүнчөсү. Бул жерде көргөнүбүздөй 2% эле студентибиз макул ушундай узун видеону көрө берем, окуй берем мындай видеолор аркылуу сабакты дептир. Айтканыбыздай жана бир канча түрдөгү материалдар кошулган. Бул жерде изилдөөбүздүн дагы бир суроосу бар болчу. Бир канча сабактар болуп атат бул жерде. Ушул сабактар башка мугалимдер тарабынан берилген жана мугалимдин сабак берүү методикасы студенттердин ушул онлайн аралаш билим берүү методикасына болгон көз карашына, ой пикирине таасир береби деген дагы суроо болчу. Бирок көргөнүбүздөй бул жерде баардыгы тең эле мындай өтө көп айырма чыккан жок дагы. Мугалимдер ким болсун эң негизгиси ушундай материалдар даяр болсо жакшы болот эле деген сыяктуу жыйынтыктарды алдык. Студенттердин дагы пикирлерин карап чыктык. Пикирлери биздин университетте окутуу эки тилде жүргүзүлөт, кыргызча жана түркчө. Видеолорду көбүнчөсүн кыргызча же түркчө жазганга аракет кылдык, бирок компьютердик инженерия багытында эң маанилүү тилдерден бири англис тили. Ошондуктан студенттерибиздин 27% башка тилдерде дагы видео жазып берсеңиздер жакшы болот эле деп суранышты. Мазмунун байытуу дагы аябай чоң көйгөйлөрдөн болду. Анткени скучно деп айткан студенттер болду. Кичине анимация кошуп же дагы башка бир нерселерди кошуп видео тартсаңыздар жакшы болмок деген студенттерибиз да болду. 22% студенттерибиз ушундай бизге сунуштарды киргизишти. Айтканымдай эле эң башында долбоор жүрүп атканда 8 эле сабак тандалган. Студенттерибиздин дагы 22% башка сабактарга дагы ушундай материал даярдап сайтка коюп чыксаңыздар жакшы болот эле деген сунуштарды айтышты.
видеону тартып атканда биз көбүнчөсү студияга барбай эле өзүбүз тартып атканбыз. Ошо кээ бир видеолорубуздун сүрөт сапаты же болбосо үн сапаты мындай жеткиликтүү эмес болуп калыптыр. Ошону дагы айтып кетишти биздин студенттерибиз. Кыскартуу видеолорубуз айтып кеткендей башында 40 минутага чейин, 45 минутага чейин узундуктагы видеолор болчу. Ошолорду кыскартып, кыска видео тартыңыздар деди. Жана баардыгы жакшы, сунуштарыбыз жок деген студенттерибиз дагы болду. Ой, бул жерде эми натыйжа, эң негизги натыйжабыз бизде ушундай гибриддүү аралаш билим берүүдө сабактардагы студенттердин ийгиликтүүлүк, эффективдүүлүгү жогорулашын күттүк элек. Мисалы мен өзүм сабагымды ала турган болсом, быйыл 106 коддуу сабак өтөм мен. Бул сабак бир компьютердик инженериядагы оор сабактардын бири катары саналат. 2015-2016 окуу жылда бул бул сабакты алган студенттердин орточо баасы 49 балл болгон. 2016-2017де 43 болуп калыптыр. Ал эми ушул онлайн материалдарды даярдап аралаш билим берүү методикасына өткөндө бул көрсөткүч 72 баллга жогорулады. Бул гибриддик аралаш билим берүү методикасынын эң жакшы мындай рекомендациясы, колдонуу натыйжасы катары көрсөк болот деп ойлойм. Бул жерде бирок баардык сабактарда деле андай болгон жок. Мисалы, быйыл 101 биринчи курстун сабагында өтө көп өзгөрүүлөр деле болгон жок десек болот. Эми жыйынтыктап кете турган болсок, эң көп ошо текст, видео, текст жана окуу материалдары жакты студенттерибизге. Эң жогору бааларды биздин биринчи курстагы студенттерибиз берди. Жана сабактарды баалаганда жалпы баалоо шкалабыз биздики 23 баллдан турган шкала болчу. Бул шкала боюнча биз 17,100 балл алдык. Кайра эле айтканымдай, видео сабактарга эң чоң упайларды биринчи курстун студенттери берди. Ал эми үчүнчү курстун студенттери тестирлөө аспаптарды дагы көбүрөөк жактырышыптыр видео сабактарга караганда. Жалпысынан эң начар жана эң жакшы 1ден 10го чейин шкала боюнча ушул методиканы баалап бериңиздер деп сурандык элек студенттерибизден. Алар 10 упайдан жалпы 7,44 упайга баалап беришти биздин бул долбоорду. Эми акыркы кадам катары алыстан билим берүү бул сөзсүз түрдө маалымат технологияларынын жардамы менен өтө турган бир нерсе катары айтсак болот. Биз жалпы максат катары албетте бул изилдөөлөрдү улантабыз, бирок биз өтө көп жана колдонуу ыңгайлуулугун, интерфейсти оңдогонго аракеттерди кылып атабыз. Бирок эң негизги көйгөй айтып кеткенибиздей эле сынактарды өткөрүү. Азыркы учурда көбүнчө тест түрүндө сынактар даярдалып атат, бирок биздин багыт үчүн мисалы бир программа жазуу жана программаны автоматикалык түрдө баалоо көйгөйү турат. Бир жазылган код түрүндөгү тапшырманы баалоо өтө оор бир маселе десек болот. Ошондуктан эң негизги жалпы багыттар катары биз программаны баалоо бир программдык жабдык даярдаганды пландап атабыз. Дагы бир нерсе текст түрүндө берген, мисалы студенттерге бир сочинение жазгыла дей турган болсок, ошондой нерсени студенттердин саны көп болсо мугалимдер үчүн ушундай нерсени, ушундай тапшырмаларды баалоо өтө оор болуп атат. Ошондуктан ушундай текст түрүндө берилген тапшырмаларды баалоо системаларын дагы иштеп чыксакпы деп жаңы алгачкы кадамдарды баштап атабыз. Жана онлайн түрдө окуу китептерин даярдоо. Биздин мугалимдердин ар бир университеттеги же мектептеги мугалимдердин ар бир сабагы үчүн топтоп жүргөн окуу материалдар аябай көп. Ал окуу материалдар ар кандай файлдарда же болбосо
башка бир документ түрүндө сакталып жүрөт. Ошол документтерди улам сабак өтүп атканда системага жүктөп туруп, акырында бир документ катары, бир окутуу усулу катары чыгарыш үчүн бир программдык жабдык иштеп чыгалы деп атабыз. Ар бир бул 3 кадамдын ар бирөөндө бир канча изилдөөлөрүбүздү баштадык. Анткени бул тür программдык жабдыктар же окшошкон программдык жабдыктар бар экен. Эң негизгиси бул нерселерди кыргыз тилине ылайыкташтырып кетишибиз керек экен. Жана бул иштерди жүргүзгөндө биз илимий кыргыз тилине дагы салым кошкон болуп калабыз деген ойдобуз. Орто мөөнөттөгү максаттар катары биз бөлүмдүн баардык сабактарын үчүн онлайн материал даярдоону пландап атканбыз. Коронавирус бизге буга мындай бул максатыбызды ишке ашырууга мындай ылдамдатканга түрткүч болду. Видеолорду ар кандай форматта даярдоо планыбыз бар деп айтып кеттим. Жана окуу материалдарыбызды башка тилдерде дагы даярдаганды пландап атабыз. Жалпысынан эгерде биз ушул сыяктуу онлайн платформаны, онлайн бир программдык жабдыкты колдоно турган болсок, УМК жазганга аябай оңой болот эле. Бул түр программалардын жардамы менен студенттерге дагы жана мугалимдерге дагы аябай көп мындай плюс тараптары, артыкчылык тараптары көп экен. Анткени УМК даярдоо аябай көп убакыт ала турган иш. Бул жерде болсо сабак маалыматтары, материалдары баардыгын тең топ системага жүктөй беребиз дагы. Ушундай сыяктуу материалдарыбыз, усулдарыбыз даяр болуп калат экен. Дагы бир ишке ашырганды пландап жүргөн нерсебиз, биз жумалык окуу планды ийкемдүү кылыш үчүн, анткени көп учурларда мисалы студенттер бизде тандалма сабак деген сабактарыбыз бар, жана башка бөлүмдөрдөн мисалы башка бир сабактарды тандап ала турган болсо, негизги сабактарга катышканга убактысы калбай калат эле. Ушундай көйгөйдү чечиш үчүн кээ бир сабактарды толугу менен алыстан берсекпи деп ойлоп аттык элек. Коронавирус бул көйгөйгө дагы өзүнүн перспективаларын киргизип койду окшойт. Бул кыска мөөнөттөгү максаттарга бул семестрдин ичинде жеттик деп айтсак болот. Ошо менин айта тургандарым булар болчу. Суроолоруңуздар бар болсо алайын. Рахмат, Рита, чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, биздин спикерге сурооңор болсо бере берсеңер болот. Ритага сурооңуздар барбы? Колун көтөрүп атат азыр катышуучулар. Экранды токтотуп койсо болобу, көрүнбөйт. Рита, экранды токтотуп койсоңор, Секунду. Колун көтөрүп кайра түшүрүп койду окшойт, колун. Кимде суроо бар? Суроолор жок окшойт. Суроолор жокпу, Эже, менде суроолор меники түшүп калды окшойт, колун көтөрүп. Суроолор болгондо Манас университети кандайдыр бир деңгээлде ошол биринчи курстан баштап өзү дагы программисттер турбайбы, инженерлер, адистиги. Ошондо дагы сиздерде ошондой көйгөйлөр болуп жаткандыгы азыр билинип жатат. Эми мына ошол нерселерди кантип жоюуга болот, же болбосо кандай аракеттерди жасашыбыз керек? Баарыбызда эле сиздер айткан иштин кемчилдиктери баарыбыз эле көрдүк жыйынтыгында. Жакшы жактарын да көрдүк, кемчилдиктерин да көрдүк. Мына эми жакшы жактары андан ары жакшыра берсин деген жакшынакай тилекти айткым келет. Жана ошол кетирилип жаткан кемчилдиктерди кантип оңдосок болот? Кандай сунуштарды айтасыздар? Ооба, баардык кемчиликтерин дагы артыкчылыктарын да көрдүк. Биз бул ишти айткандай 2017 баштаганыбыз үчүн бул артыкчылык кемчиликтерди эртерээк көрдүк десек болот. Эң негизги көйгөй бул жерде ушул онлайн платформаны колдонуу ыңгайлуулугу көйгөйү болуп атат.
Бул көйгөйдү чечиш үчүн биз эң башында студенттерибиздин компьютер колдонуу жөндөмдүүлүгүн көтөрүшүбүз керек экен. Мектептерден келгенде, мисалы кээ бир студенттерибиз компьютерди өтө жакшы колдонгонду билбейт. Ошол көйгөйдү чечсек, компьютерная грамотность жогорулатсак, колдонуу ыңгайлуулугу дагы жогорулайт эле деген ойдобуз. Ал Туура, эми Рита, сиз дагы ошол мен ойлогон ойду айтып атасыздар. Мүмкүн болсо ошо биринчи, экинчи курстарда ошол компьютерден берип аткан окутуучулар сөзсүз түрдө мына ушул маселелерди дагы студенттерге практикалык сабак катары дагы тереңдетүүгө аракет кылыш керек да. Себеби биздин өзүбүздүн башыбыздан өттү. Биз керек болсо студенттерге өзүбүз үйрөтүп жаттык да, кантиш керек, эмне кылыш керек, кайсы жерин кандай кылганда киресиңер. Студенттердин көпчүлүгүнүн түшүнүгү жок болуп, мына азыркы карантиндин убагында биз ошого неме болдук да, түрткү болдук. Бирөөгө үйрөтүп жатып өзүң үйрөнүп аласың дегендей эле кеп болуп калды да, биз улуу муундар. Ооба, ошондой эле болуп атат. Мисалы биз бир рекомендация катары бул долбоорлордун жыйынтыгында сөзсүз түрдө Билим берүү министрлигинин талабы боюнча информатика деген сабак өткөрүлөт биринчи, экинчи курстарда. Жалпысынан бул курстун информатика сабагынын программасында офистик программаларды колдонуу же болбосо негизги компьютер тууралуу маалымат берилет. Ушул программага эгерде мүмкүн боло турган болсо, онлайн окутуу, онлайн билим берүү программаларын дагы үйрөтүү кошулса, темалары, бул боюнча темалары кошулса, жалпы темасын белгилеп койсо, анан ар бир университет өзүнүн ошо кайсыл платформаны колдонуп билим берип атса, ошол платформа тууралуу жакшы маалымат берип, ошону да колдонуусун үйрөтүп койсо, бул көйгөйдү мындай студент тарабынан ошо платформага кирүү, онлайн сабактарга катышуу көйгөйүн чечкенге аябай жакшы түрткү болот эле деп ойлойм. Жакшы, Рита, иштериңерге ийгилик, ушундай силердей кыздар өнүгүп өсө берсин. Долбооруңарга дагы ийгилик каалайм. Иши кылып, бул силердин жасап аткан ишиңер Кыргызстандын келечегин кеңейте турган иштердин бири болсун. Ийгилик. Рахмат, эже. Рахмат, эже. Жамал Папиева кол көтөрүп турат, андан кийин Толкун Мусаева. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Рита, сизге презентацияңыз үчүн аябай чоң рахмат. Сиз изилдөө жүргүзгөн турбайсыздарбы, университеттин студенттери жана мугалимдери менен, студенттери менен башкача айтканда. Биз дагы бир университеттен именно мектептин мугалимдери, мектептин окуучулары ушул онлайн окуутуда кандай иштерди жүргүзүштү, кандай кыйынчылыктар болду, кандай мүмкүнчүлүктөр көрө алды деген изилдөө жүргүзгөндү пландаштырып атканбызда, ошого бир жакшы бир маалымат алдым да сизден, тажрыйбаңыздан. Анан суроом сизге, ошо изилдөө жүргөнгүңүздөрдө кайсыл методиканы колдондуңуздар? Суроолоо сурамжылоо жүргүздүңүздөрбү, анкета же фокус группа кылдыңыздарбы, интервью кылдыңыздарбы, же кандай бир документтерди анализдедиңиздерби? Ошону жөнүндө кыскача айтып берип коесузбу? Рахмат. Рахмат, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Мен айтып кеткендей, биз бул изилдөөнү баштап атканда ар кандай кадамдардан баштадык. Эң башында биз ошо системаларды, онлайн платформаларды изилдөө менен баштадык. Платформаларды изилдеп атканда биз эң башында техникалык характеристикаларын карадык дагы, ошол платформаларда болгон көйгөйлөрдү карап чыктык. Андан кийин ошо колдонуу ыңгайлуулугуна өткөндө биз анкеталарды тараттык. Анкеталардын жардамы менен изилдөө жүргүздүк. Анкеталардын суроолорундагы жанагы аябай көп моделдер иштелип чыккан. Technology Acceptance Model же болбосо Diffusion of Innovation сыяктуу аябай мындай модель дегенибиз анкета суроолору аябай көп кишилер тарабынан ар кайсы өлкөлөрдө колдонуп чыккан анкеталар бар. Ошондой анкеталардын бирөөсүн адаптация кылдык Кыргызстандын шарттарына. Анан ошол анкетанын жардамы менен студенттердин ой пикирлерин чыгарып алдык. Дагы интервьюлар дагы
өткөрдүк, бирок интервью дегенибиз биз студенттер менен отуруп сүйлөшкөн жокпуз. Анткени студенттер көп учурда эгерде мындай мугалимдер менен бетме бет отуруп сүйлөшө турган болсо баардыгы жакшы деп туруп кетип калышат экен, мындай айткандан тартынышат экен. Ошондуктан ошол анкеталарга биз ачык суроолорду коштук. Текст түрүндө жооп бергенге мүмкүнчүлүк болгон суроолорду коштук. Дагы анкетабызды анонимдүү түрдө жүргүздүк. Студенттер тууралуу эч маалыматты албаганга аракет кылдык. Ошондой түрдө өткөргөнүбүздө анан студенттер ачык ой пикирлерин айтып башташты. Башка түр изилдөөлөрүбүз, мисалы биз программдык жабдыктарды иштеп чыкканга дагы аракет кылып атабыз. Ал жерде башка бир программдык инженерия методдору кетип атат. Бирок жалпысынан эгерде ушу онлайн билим берүүнү кабыл алуу тарабында изилдөө жүргүзсөңүз, анкета же интервьюлар аябай ыңгайлуу болуш керек. Фокус группа деле жакшы болмок, бирок студенттер жалпысынан мугалимдерден кичине мындай тартынып турушат экен. Баама таасир берип калбайбы, жаман бир нерсе айтып койсом деген коркунуч студенттерде бар болот окшойт. Ошондуктан биз толугу менен анонимдүү анкета түрүндө жүргүзүп аттык изилдөөлөрүбүздү. Рахмат жөн. Анан дагы кыскача суроо коеюн, эле уруксат берсеңиз. Макул. Ким Рита, студенттерден эле сурадыңыздарбы же мугалимдердин тажрыйбасын изилдеп көрдүңүздөрбү? Мугалимдердин тажрыйбасы тууралуу жаңы изилдөө баштадык, бирок аны изилдей элекпиз. Көбүнчөсү студенттер тарабын карап аттык буга чейин. Сизге рахмат. Рахмат. Толкун Мусаева кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Ооба, саламатсыздарбы? Бүгүнкү вебинардын катышуучулары жана уюштуруучулары. Рита эже, силер дагы бир жолу саламатсызбы эже? Мен да Манас университетинде иштейм. Анан могу азыркы учурдагы пандемияга байланыштуу баардыгыбыз онлайн үйрөтүүгө мажбур болдук да, анан бүт баарыбыз даяр эмес болгондуктан көп кандай десем, кемчиликтер кетти да. Мисалы өзгөчө сынак учурунда. Мисалы биз классикалык тест түрүндө алдык да, жана Google Classroom платформасы менен сынак алдык. Анан ал жерде жана балдардын, сиз айтып атпайсызбы, аларды контролдоо, алардын сынакты кантип жазып аткандарын контролдоо мүмкүн эмес болуп атат деп. Анан биз ошо жана Google Classroom'да жана сынак алуу методикасын, тесттердин түрлөрүн үйрөнүп, ошо менен алдык. Анан жана ошо сынакты балдарга жиберүүдө белгилүү бир пункттарды басканда балдардын жана суроолору аралашат экен, жооптору аралашат экен. Анан көп ушундай пункттарды белгилеп чыктык да, анан ошонун арасында мындай пункт бар болчу да, балдардын ошо сынак учурунда башка гаджеттерге ачууга мүмкүнчүлүк тоскоолдук кылган Google Chromebook деген нерсе бар экен да. Анан ошол Манаста неактивный болду да, ошо биз жана белгилеп жатканда. Ошо нерсени активдүү кылса болобу же мындай нерсе жокпу? Мен ошону сурайын дегем да, Chromebook деген эмне деп эже. Chromebook өзү бир компьютер түрү экен. Жана мисалы macOS неме бар го, Apple'дын Mac компьютерлары сыяктуу башка бир аппараттык жабдык. Ошондуктан биз университетте ал нерсени активдештирүүбүз мүмкүн эмес. Ал ошо аппараттык жабдыкка байланыштуу. Ал эми ушул экзамен учурдагы көйгөйлөрдү алдын алыш үчүн азыркы учурда бир иштер жүргүзүлүп атат. Буюрса эмки семестрга даярданганга аракет кылабыз. Анан дагы бир нерсе сурап алсам болобу, Рита эже? Болот. Эже мүмкүнчүлүк берсеңиз. Рахмат. Рита эже, бизде да мындай сөз болуп атат да, көп эле бүт баарыбыз эле көз жетип атабыз да, бул сентябрда сабактарыбыз кайта эле онлайн болуп калышы мүмкүн. Анан ушундай көйгөйлөрдү алдын алыш үчүн бизде университетибизде ушундай семинар өткөрүлөбү, жана сиз айтып атпайсызбы, биз бир нерселерди карап жатабыз, ушу сынакты адилеттүү түрдө болсун деп жатпайсызбы? Ошолор боюнча ага чейин болобу? Ошондой маалымат ала аламбы сизден? Ооба, семинарлар пландалып атат, бирок жана
сынактарды адилеттүү түрдө өткөрүш үчүн бир канча чечимдерди таптык. Бирок биздин эң негизги проблемабыз, көйгөйүбүз эмне болуп атат? Студенттерибиздин көбү мисалы ошол сынактарга, онлайн сынактарга телефон аркылуу кирип атышат. Телефон аркылуу кирген үчүн телефондогу браузерлерди бекитүү бир аз оорураак болуп атат. Ал да кайра эле ошо аппараттык тарабына келип такалып калып атат. Эгерде бардык студенттерибиздин ушундай компьютерлары болсо колунда, анда чечимди бат эле табат элек. Ошондуктан кичине оорураак болуп атат, бирок чечимди издеп атабыз. Буюрса таап калсак, албетте семинар түрүндө бардык университеттеги мугалимдер менен бөлүшүп тажрыйбабызды эмки семестрга даярдык көргөнгө аракет кылабыз. Рахмат эже, жообумду алдым. Рахмат. Сонун иштерди жүргүзүп атыптыр. Ишиңиздерге ийгилик. Бурсанда Рахмат. көрүшөт экенбиз. Чоң рахмат эже. Сизге рахмат. Рахмат. Кубанычбек Закирия кол көтөрүп турат. Сурооңуз барбы? Кубанычбек Закирия. Саламатсыздар. Ысык Көл мамлекеттик университети окутуучу. Менде мындай ой бөлүшүү, анан бир эки суроо бар. Ритага жанакы эмеңизди, анализиңизди, изилдөөңүздү көрдүк. Жакшы анализ кылып кирдик. Анан биз дагы ошо Moodle системасын 15-жылдан бери колдонобуз. Анан быйыл пандемияга жараша ошо бардык сабактарды өткөргөнгө тырыштык. Биз дагы ошо сиз айткандай жыйынтыкка келдик. Жана видеолорду 30 секундтан 3 мүнөткө чейинки эле мындай көлөмдө жасаганга чечтик. Себеби студенттерге ошо 3 мүнөт, 5 мүнөт ошондой эле көрүшөт экен. Калгандарын сиз айткандай көрбөй коюшат экен. Анын үстүнө бир теманы толугу менен бир видеодо түшүндүрбөй эле, ошо теманын ичиндеги кандай бир маселелерди же бир проблемаларды эле чечүү үчүн ошо видеолорду колдонулу деп чечтик. Анан суроо мындай: могу Moodle'ду колдонобузбу же башка ылымы системаларды колдонобузбу? Мугалимдин жумушу көбөйүп атат. Сиздер мына көрсөттүңүз, тестти колдонот экенсиздер. Көбүнчө эми силердин кафедраңар ошондой багытта болгон үчүн болуш керек. Бирок башка адистиктерде көбүнчө могу эссе же болбосо тапшырма аткаруу болуп атпайбы? Ошондо мугалим ошо ар бир тапшырманы кайра текшериш керек болуп атпайбы? Ошондо учебный нагрузка көбөйүп атат. Мисалы үчүн Moodle'да көбөйөт. Ошого эмгек акысы силерде көбөйтүү каралганбы же ал каралган эмеспи? Экинчи суроо ошол Moodle'га жайгаштырган, силердин вузда Moodle'га жайгаштырган материалды умк катары эсептейсиңерби же эле эсептебейсиңерби? Аны басыш керекпи же баспаш керекпи? Рахмат. Сизге рахмат. Экинчи сурооңуздан баштай турган болсом, биздики стандарттар биздин билим берүү министрлиги жана Турциянын билим берүү министрлигинин ортосунда ошолордун талаптарына карата ортодо иштелип чыккан бир стандарт менен иштейбиз. Биз УМК деген мындай толук кандуу УМК катары саналбайт биздин даярдаган материалдарыбыз. Басып чыксак болот албетте, бирок бул жерде сөзсүз түрдө жана авторское право, плагиаризм деген нерселерди кошо эске алыш керек. Анткени кээ бир учурларда мындай сырттан материал алып калышыбыз мүмкүн. Албетте биз өзүбүз даярдаганга аракет кылып атабыз. Ал эми басып чыгуу маселеси үчүн жана презентацияда көрсөткөндөй ошо китеп даярдоо программдык жабдыкта дагы иштеп чыгып атабыз. Ошол жабдык аркылуу Moodle'га тартып келип атабыз берилиштерибизди. Жана ал нерсени публикационный советтен өткөрүп чыгарганга аракет кылабыз. Биринчи сурооңуз тууралуу бул кичине мындай коммерческая тайна болуп калат окшойт. Университеттин шарттары боюнча бул тир маалыматты сыртка чыгарбайбыз. Дагы бир кошумча суроо, рұқсат берсеңиз. Moodle системасын силердин кафедрада элеби же университетке серверге орноттуңар беле?
Биздин кафедрада айтканымдай эле ушул долбоор алкагында аралаш билим берүү үчүн колдонгонбуз. Бирок жалпы дагы бизде алыстан билим берүү борборубуз бар университетте. Ал жерде дагы Moodle системасы баардык студенттер үчүн колдонулат. Биздики бир канча өзгөчөлүктөрүн кошо системага киргизгенге аракет кылганыбыз үчүн программдык тарабын улам өзгөртүп аттык. Ошондуктан өзүнчө Moodle коштук. Анткени жалпы университеттин системасында бир өзгөртүүлөрдү киргизип атып, системаны дагы бузуп алыш ыктымалдуулук бар болчу. Ошондуктан азыркы учурда биздин университетте 2 Moodle системасы турат. Нерсе эмес. Рахмат чоң. Дагы кимдерде суроо бар? Микрофондоруңуздарды ачып суроо берсеңиздер болот. Чатка жазып атат. Рита, рахмат жаңы мазмундуу маалымат үчүн. Ушунун баарына кантип жетиштиңиздер дейт. Рахмат. Кадам баштадык. Эң башында ошо жана үзгүлтүксүз билим берүү борборуна келгенде ушул көйгөйлөр чыгып баштаганда башында ушул практикалык көйгөйлөрдү чечүү максатында баштаганбыз. Андан кийин изилдөө тарабын дагы карап баштадык. Жана улам жаңы бир нерсени караган сайын башка бир тараптары чыга берет экен. Изилдөө багыттарыбыз көбөйүп келип отуруп ушуга жетиштик. Муну менен бирге ошо макалаларды даярдаганда макалалар кабыл алына берсе, жумуш дагы кызыктуу көрүнүп улана берет экен. Ошон үчүн мындай практикалык ишти илимий тарабы менен кошо коштоп кетсеңиздер оңоюраак болот экен деген неме тажрыйбамды бөлүшүп коеюн кичине. Рахмат Рита, бөлүшө турган тажрыйбаларыңар абдан көп деп ойлойм. 39 макала чыгарыш, анын ичинде 19 макала SSTI, чоң илимий абройлуу эл аралык научный журналдарга чыгарган адам катары өзүнчө дагы бир илимий жаш изилдөөчү катары дагы бир вебинар бересиз деген үмүттөбүз. Дагы бир катышуучубуздун суроосу бар экен. Зубайда Каразакова. Сурай бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу вебинардын катышуучулары жана Рита эжеке. Мына илимде же болбосо билим берүүдө теория үчүн эмес, теория практика үчүн кызмат кылыш керек деген бизде девиз бар да. Мына ушул девиздин алдын жанында сиздердин ушу жигерди эмгегиңиздердин натыйжасын көрүп отурабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Менин суроом, презентациянын башында техникалык багытта окуган студенттерге караганда гуманитардык багытта окуган студенттер онлайн окутууга анча кызыкпагандыгы аныкталды деп айтып өттүңүз да. Албетте бул гуманитардык багыттагы студенттерге бетме бет келип сүйлөшпөсөк, жандуу сүйлөшпөсөк сабактын өзөгү солгундай түшкөндөй сезилет, ал дайын. Мына ушул бул көйгөйдү чечүүнүн жолдору, мындагы колдонуучу методдор каралдыбы же сиздердин багытыңыздардагы техникалык багытта окуган студенттерге багытылгандыктан гуманитардык багыттагы студенттерге көңүл бурулбадыбы? Сурооңузга рахмат. Ооба, эң башында биз жалпы университеттеги студенттерден сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошондо бул көйгөй чыккан. Андан кийин кичине дагы техникалык илимдер тарапка өтүп кеткенибиз үчүн бул көйгөйдү аягына чейин мындай каралбай чыкпай калдык. Бул дагы кийинки бир изилдөөлөрдүн багыттары катары. Күндөрдө каралабы же каралбайбы, планда жокпу деген? Планда бар албетте. Азырынча бирок кичине убакыт жетпей атат, бирок ошо инженердик багытты толугу менен изилдеп бүткөндөн кийин анан кеңейтүү пландарыбыз бар. Азыркы учурда жана айтып кеткендей программдык жабдыктарды дагы иштеп чыгууга аракет кылып атабыз. Ал жерде мисалы ошол эссе түрүндөгү тапшырмаларды текшерүү
багытка келгенде сөзсүз түрдө ушул гуманитардык тарапта студенттерди, гуманитардык багытта окуган студенттердин ой пикирлери бизге аябай маанилүү болот. Ал жагын дагы улантабыз буюрса. Рахмат. Анан менде каалоо дагы, сунуш дагы бар эле. Бул сиздин илимий жолуңузду карап отурсак, буга чейин жана Элира эжек айтып өттү, бир канча абройлуу журналдарга чыккан макалаларыңыз тууралуу угуп, баягы кызыгып да калдык. Анан абройлуу журналдардын кандай десем, сапаттары, кайсынысы күчтүү, талаптары кандай, ошол боюнча дагы бир күнү пикир алышсак деген сунуш айткым келет. Эми муну администраторубуз чечет. Рахмат. Сизге рахмат. Элирадан сурап көрөлү аны. Ооба, суранабыз. Албетте, Рита макул болсо эле, убактысы болсо эле, биз дайым даярбыз. Бул темага аябай көп адам кызыгат. Рита, тажрыйбаңыз менен бөлүшсөңүз баарына пайдалуу болот деген ойдобуз. Аны июльдарда, эгер макул болсо, Рита, убактысы болсо, уюштурсак болот, Анын сыртында мен дагы кулактандыруу кылып кетейин. 23 июнда Рита Исмаилова сандык изилдөө методдору деген темада вебинар өтмөкчү, мастер-класс. Баарыңыздарды чакырабыз. Ал жакта да ошо илимий изилдөө жүргүзүүнүн сандык усулдарын айтып бермекчи. Дагы кимдерде суроо бар? Колуңуздарды көтөрүп. Кечиресиз, Элира, канчасында болот дедиңер мастер-класс сандык изилдөө боюнча? Рита 23-үнө койдук, 23 июнга. Ооба, 23 дедик окшойт. Хорошо, рахмат. 23 июнь саат 5-те. Макул, рахмат. Дагы сурооңуздар барбы Рита айымга? Нурдин агай, сиздин сурооңуз барбы? Бизде бул жерде Нурдин Капаров агай да отурат. Нурдин агай дагы сандык изилдөө методун боюнча адис. Ал боюнча да Нурдин агай дагы 25 июнда вебинар бермекчи. Сурооңуз барбы агай? Жок, эжеке, рахмат. Бул жерде чатта бир канча суроо бар экен. Moodle Да, системасын мен пандемияга чейин да колдонуп келгенсиздерби? Же пандемия учурунда эле колдонуу баштадыңыздарбы? Moodle системасын биз жана алыстан билим берүү борбору Манас университетиндеги 2013-төн бери, 2012-ден бери колдонуп келатат. Ал эми жанагы эксперименталдуу аралаш билим берүү үчүн биз 2017-ден баштап колдонуп келатабыз. Экинчи суроо, сиздердин Moodle'да гостевой режим барбы? Жок, гостевой режимди койгон эмес. Биз баардык студенттерибиз регистрациядан өтөт жана ошо регистрация аркылуу сабактарын дагы ушул сабакка тизме боюнча кайсыл сабакка катталган болсо ошол сабактарга гана кирүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Самостоятельный регистрация жок. Аларды биз баардыгын тең студенческий отделден алып өзүбүз каттап чыгабыз. Автоматташтырып алганбыз бул тарабын. Ошо регистрация ошондой жүргүзүлөт. Мен дагы рахмат айтам укканыңыздар үчүн. Рахмат. Рита айым, сиздин макалаларыңыздын кыргызчасын же орусчасын окуй алабызбы? Каяктан окуй алабыз? Көбүнчөсү макалаларымды мен англисче жазам. Журналдарда Манастын сайтында ар бир бөлүмдүн өзүнүн веб-сайттары бар. Ошол сайтка кирип, менин баракчамды ачсаңыздар, баардык жарыяланган макалаларыма шилтемелерди кошуп кеткем. Баракчамда ошол жерден ачып карап көрсөңүздөр болот. Көбүнчөсү англисче жазылган котормолорун берген эмесмин, бирок улуттук бир канча конференцияга катышкам. Ошол конференциялардын материалдары орусча жана кыргызча даярдалган. Аларды окуп көрсөңүздөр болот. Албетте. Аларга да шилтемелер бар да, Биздин улуттук конференциялар көбүнчө мындай китеп түрүндө чыгарышат экен. Бирок университеттин, мисалы, Кыргыз улуттук университеттин Вестник
кимде жарыялангандары бар. Кыргыз экономикалык университети КЭУнун Вестник журналында жарыялангандары бар. Ал университеттердин веб баракчаларында бар болуш керек. Мен таба албаганым үчүн шилтемелерди койгон эмесмин, бирок китеп түрүндө чыгарылганын билем. Абдан жакшы экен. Анда китеп түрүндө чыккандарды сканерден өткөрүп, аларды да PDF форматында коюп коюш керек экен, Себеби азыр дистанттык билим берүүгө өтүп атканда баарына ушундай илимий макалалар онлайн окутуу, дистанттык окутуу боюнча абдан керек болуп атат деп ойлойм. PDF-терин тапкандарыма шилтеме коюп чыктым окшойт. Баракчадан карап көрсөңүздөр болот. Баракчаны бул чат жагына азыр киргизип коеюн. Жазып койсоңуз чатка. Дагы суроолор барбы? Кимде суроо бар, катышуучулар? Кечиресиздер, менде суроо эмес, эме дейин дегем да. Рита, видеоңузду көгүзүп коюп сүйлөп койбойсузбу? Бир биз кимдин семинарын, кимдин вебинар презентациясын көрдүк. Мындай көрүп да калайлы деп атканмын да. Рахмат. Мен көбүнчө сабак өткөндө ушу экранды көрсөтүп өтүп жүрүп веб камера алган эмесмин, ошон үчүн же болбосо бая эле көгүзмөкмүн. Макуланды. Баракчаны чатка ыргытып койдум. Ал жерде менин дагы баракчам бар болуш керек. Биздин компьютердик инженерия бөлүмүнүн баракчасы чатта. Рахмат. Рита айымдын сүрөтүн биз жибергенбиз, постерге кошуп кулактандырууда, ошол жакта сүрөтү бар. Рита айым азыр бул жака жазды, Manas Educate, ал жактан да окусаңыздар болот. Дагы сурооңуздар барбы? Болбосо мен суроо берейин дедим эле. Рита айым, сиз ушу Кыргызстанда изилдөө жүргүзгөндө, Кыргызстанды кандай кыйынчылыктарга дуушар болосуз? Анкета толтуртканда, интервью алганда, респонденттер менен кандай кыйынчылыктар болот? Көбүнчө изилдөөлөрдө респонденттер менен деле иштебейбиз. Биз компьютердик илим болгон үчүн дагы көп мындай колубузда болгон техникалык аспаптар менен изилдөө жүргүзөбүз. Бирок ушундай бир программдык жабдыкты алгылоо тарабын тууралуу изилдөө жүргүзгөндө албетте респонденттер менен иштешке туура келип калат. Көбүнчө учурларда онлайн Facebook аркылуу таратканга аракет кылабыз, бирок студенттер көбүнчө учурда мындай убактысын бөлүп катышканды каалашпайт. Ошондуктан мындай студенттердин бирөөсүнө досторуңуздар менен, группалаштарыңыздар менен бөлүшүп коесуздарбы деген сураныч катары толтуртабыз. Кээ бир учурларда кагаз түрүндө таратканга туура келет, бирок мен бул методко мындай көп неме карабайм. Жагымдуу карабайм, анткени кагаз түрүндө болгондо студенттер өзүн милдеттүү катары кабыл алып калат дагы, жооптору өтө туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан толугу менен анонимдик түрдө толтуртканга аракет кылабыз анкеталарды. Бирок ушул пандемия башталганда, карантин башталганда дагы бир программдык жабдык тууралуу маалымат алалы деп студенттерге жөнөтүп баштадык анкеталарды. Бул жолу аябай кызыктуу жыйынтыктарды алдык. Студенттер эже мен таратып коеюнбу, досторума берсем болобу деп туруп, биз күткөн лимиттен ашып кетти студенттерибиздин саны. Ошондой дагы учурлар болуп атат. Көйгөй катары материалдарга жетиштүүлүк же болбосо ушу илимий изилдөө жүргүзүп атканда башка кишилер менен сүйлөшүп маалымат алаарда кичине мындай тартынып беле ошондой убакыттар ошондой убакыттар болуп атат. Ошолорду көйгөй деп айтып кетет элем. Бирок жалпысынан изилдөө жүргүзгөндө мындай оңой эле, Кыргызстанда болсо же башка бир өлкөдө болсо бирдей эле болуш керек деп ойлойм.
Рахмат. Зубайда Каразакова суроо сурап атат. Видео сабак 10-15 мүнөт болсо дегендер көп болду дедиңиз. Сиздер канча минут сабакка токтодуңуздар? Биздики ошо айтып кеткендей эле эң башында биз 40-45 минут алак тартып аттык элек. Андан кийин ошо биринчи этап, изилдөөнүн биринчи этабы болгондон кийин видеолорубузду 3 минутадан 15 минутага чейинки узундукта тартканга аракет кылып атабыз. Бирок кээ бир учурларда мисалы бир эле теманы түшүндүрүп берип атканда видеону мындай бөлгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калат дагы 20 минутага чейин чыгып кетип атат. Бирок андай узун видеолорубуздун санын азайтканга аракет кылып атабыз. Азыркы учурда көбүнчө видеолорубуздун орточо узундугун ала турган болсок 10 минуталык видеолор. Рахмат. Сиздерде ошол Манас университетинде илимий изилдөө жүргүзөм деген мугалимдерге этикалык комитет барбы? Сиздер изилдөө жүргүзөрдөн мурун анкетаңыздарды, интервьюнун суроосун, деги эле изилдөөңүздүн концепциясын ал этикалык комитеттен өткөрөсүздөрбү? Анкета жүргүзүү үчүн албетте бир комитеттин уруксатын алышыбыз керек, бирок жалпы башка аланда, башка багыттардагы изилдөөлөр үчүн жок, академическая свобода бар. Анда этикалык комитет жок турбайбы, Этикалык комитет ошол жана жалпы деме көбүнчө изилдөөлөрүбүз долбоор алкагында өткөн үчүн ошол долбоор комиссиясы карап чыгат ал тарабын. Этикалык комитет катары кабыл алсак болот болуш керек ал жагын. Себеби АУЦада жана УЦада ушундай этикалык комитеттер түзүлүп баштады. Мына 1 жыл болду. УЦада быйыл башталды. Ар бир изилдөөчү жүргүзө турган изилдөөсүнүн сунушун, изилдөө долбоорунун сунушун жана анкеталарын суроосун, интервьюларын суроосун баарын этикалык комиссиядан өткөрүш керек деп ушундай чыгып атат да. Чет өлкөдөгүдөй болуп. Чоң аудитория менен иштей турган долбоорлордо андай механизмдар да каралган болуш керек. Биздики көбүнчөсү ошол долбоор ичинде болгон үчүн долбоор комиссиясы тарабынан каралып чыгат көбүнчөсү. Бул жака Миргүл деген суроо сурап атат. Темага байланышпаса да бир суроо бергим келди дейт. Берип көрсүн, Миргүл? Макул. Барсызбы, Миргүл, бул жакта? Бизди угуп жатасызбы? Укпай калды окшойт Миргүл айым, же интернети байланышы начар болуп чыгып калды окшойт. Рита айымга дагы суроолор барбы катышуучулардан? Бизде Рита айым дагы мындан ары дагы эл аралык журналдарга чыгарган илимий изилдөөлөрү тууралуу маалымат берип дагы убактысы болсо бизге конокко келмекчи. Өзгөчө кибер коопсуздук, санариптик коопсуздук, ушул санариптик азыр доордо жашап атабыз. Ошол санариптик доордо кандай коопсуздук эрежелери бар, ошол кибербезопасность деп коет. Ошол теманы дагы аябай көп изилдейт. Рита эже азыркы учурда дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп жатат. Анда эмесе суроолор жок болсо, баарыбыз микрофондорубузду жандырып, кол чаап койсок, спикерибизге. Рахмат. Рахмат. Рита эже. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Рахмат. Азыркы учурда айта кетчү нерсе, Рита айым мугалимдер, мектеп мугалимдери жана жогорку окуу жай мугалимдери арасында дистанттык билим берүү, онлайн билим берүү тууралуу изилдөөсүн жүргүзүп жатат, чогуу жүргүзүп жатабыз.
ошол изилдөөнү жакында бүтөт. Бүтүп калса, анын да жыйынтыктары менен буюрса сиздер менен бөлүшөбүз. Сиздерди учурдан пайдаланып суранып кетмекчимин. Сиздерге бул анкетаны жиберсек, толтуруп койсоңуздар жакшы болот эле. Рита айым, сизде шилтемеси болсо чатка жазып коесузбу анкетанын? Макул, 1 минут. Анда чыкпай турсаңыздар, азыр чатка биз шилтеме жиберебиз. Ошо Рита айымдын жүргүзгөн чогуу, биз менен чогуу жүргүзүп аткан изилдөөсү онлайн университет менен. Ошону толтуруп койсоңуздар. Элира, Жамалды да чыкпай тур деп сүйлөшүп алалычы, ошол жерден эле атайын дагы башка зум. Макул, Жамал айым, чыкпай турсаңыз.